2024 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы үчүн юбилейлик. Иш башкармалык 30 жыл бою Кыргыз Республикасынын президентинин, президенттик администрациянын, жогорку кеңештин жана министрлер кабинетинин ишмердигин административдик жана уюштуруучулук жактан камсыз кылып келет. Иш башкармалыктын алдында 29 мамлекеттик мекемелердин түзүмдүк бөлүмдөрү иш алып барат. Биздин катарда академиктер, куруучулар, инженерлер, экономисттер, мугалимдер, юристтер, архитекторлор, айдоочулар, тарбиячылар, IT адистер жана башка кесип ээлери Кыргызстандын келечеги үчүн күн сайын эмгектенүүдө. Иш башкармалык 30 жылдык тарыхынын соңку мезгилинде президент Садыр Жапаровдун ыкчам чечимдери менен бир катар реформаларды ишке ашырды. Мурда тейлөө менен гана алектенсе, учурда мамлекеттин маанилүү жана стратегиялык 100ден ашык объектилеринин курулуштарын куруп бүтүрүүдө. Мындан мамлекет эмнени утты? Өлкө казынасы үнөмдөлүп, курулуштар өз учурунда бүткөрүлүп жатат. Мамлекет башчысы койгон тапшырма максатына жетүүдө. Курулуш иштерине пайыздык кызыкчылыктарын кошо калгандардын жолу жабылды деп да айтсак болот. А дегенде эле Баткендеги чек ара чырында талкаланган жүздөгөн үйлөр иш башкармалык аркылуу тургузулду. Мына ошондон кийин мекемеге олуттуу милдеттер жүктөлүп, президент ири курулуштарды ишенип тапшырып келет. Бул курулуп жаткан объект президенттин администрациясынын жаңы имараты. Аянты 32,2 миң чарчы метрден ашат. Иш башкармалыкка өлкө башчысы тапшырган масштабтуу курулуштардын бир катары деп белгилесек болот. Имараттын чоңдугуна карабай, курулуш 2 жылга жетпеген убакытта бүткөрүлдү. Мамлекеттик деңгээлде чоң бир имаратыбыз, бир жакшы имаратыбыз калган эмес да. Президентибиз тапшырма коюп, ошол өзү жеке көзөмөлгө алып, бардык имараттарды көрүп чыгып, бүгүнкү күндө мына мамлекетибиздин жүзү болгон мына Ак үй, мына ынтымак Манас ордосу бүтүп алдында турат. Мына 2 жыл аралыгында курулду. Соңку 2 жылдан бери иш башкармалыктын иши илгерилеп, кадыры артууда. Буга элдин жана өлкө жетекчилигинин берген баасы жана ишеними анык далил болууда. Ведомстволук мекемелердин башкаруу системасын, финансылык натыйжалуулугун жакшыртуу жана көзөмөлдү күчөтүү максаты менен соңку 2 жылда башкармалыктын балансына 11 мамлекеттик ишкана өткөрүлүп берилди. Өз карамагына алган соң президенттин иш башкармасы бул объектилердин имараттарын оңдоп, материалдык техникалык базасын жана инфратүзүмүн жакшыртууга жетишти. Жыйынтык жана өнүгүү бар. Муну сандар жана фактылар тастыктайт. Буга байланыштуу президенттин иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын саны дагы кыйла көбөйдү. Алсак 2019 жылдын аягында карамагында 18 ведомстволук мекеме болсо, 2023 жылдын аягында ведомстволук мекемелердин саны 29ду түздү. Иш башкармалыктын карамагына өтүп, ийгилик жараткан ири ишканалар. Узак жылдар бою эч кандай оңдоо иштери жүрбөй, конары учкан теплые ключи дарылоо, ден соолукту чыңдоо комплекси кайрадан жаңыланды. Иш башкармалыкка өткөн объектте 6 айдын ичинде канализация түтүкчөлөрү тазаланып, коттедждер оңдолуп, эмеректери, электр жабдуулары жана сантехникасы жаңыланып, радон суулары үчүн ылайыкташтырылды. Санаторийдин ички жолдору асфальтталып, куураган бак-дарактардын ордуна арча, Тяньшань карагайы жана гүлдөр отургузулган. Андан сырткары 100 орундуу ресторан, бассейн жана дарылоо бөлмөлөрү жаңыланды. Ушул этапта комплексте жергиликтүү жана чет элдик конокторду тосуп алууга бардык шарттар түзүлгөн. Жыргалаң санаторийи профсоюздар федерациясынын кароосунда туруп, каржылык колдоонун жоктугунан акыркы жылдары каралбай калган. 2023 жылы гана президенттин иш башкармасынын карамагына өтүп, өлкө башчысынын жеке көзөмөлү астында 150 миллион сомго капиталдык ремонт жана курулуш иштери жүрдү. Жаратылыштын койнунда кыдырата тизилген 37 коттедж, көп кабаттуу 4 корпус быйыл жаңы курулду. Заманбап жылуу бөлмөлөргө Жыргалаңдын касиеттүү ысык суусу киргизилип, керектүү эмеректер коюлуп, толук жабдылган. Жакшы шарттар менен камсыздалган санаторийде бааларда калктын капчыгына ылайыкталган.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акциясы президенттин иш башкармасына өткөн. Мындай чечим ипотекалык компаниянын ишмердигинин натыйжалуулугун арттыруу, Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо механизмин жакшыртуу үчүн кабыл алынган. Учурда Бишкекте эле 9 миңден ашуун батир мамлекеттик ипотекалык компаниянын линиясы боюнча курулуп жатат. Курулушту иш башкармалыктын алдындагы Кыргыз Строй сервис компаниясы жүргүзүүдө. Ал эле эмес, өлкөнүн бардык аймактарында көп кабаттуу турак жай комплекстеринин курулушу жүрүүдө. Күз айларында алгачкы даяр болгон батирлер жарандарга берилет. Президенттин иш башкармалыгына караштуу Учкун басмаканасында ата мекендик өндүрүштөгү паспорттар даярдалууда. Улуттук документти мамлекет өзү чыгарып, мурдагыдай жасалма паспорттарды даярдоо шылуундуктарга жол берилбейт. Эң негизгиси, миллиарддаган акча өлкө казынасында калууда. Эл аралык талаптарга шайкеш келген паспорт жана мамлекеттик маанидеги документтерди чыгаруу үчүн Учкун мамлекеттик басмаканасына зарыл жабдуулар чет өлкөдөн алынган. Туура тандалган башкаруу ыкмасы, ведомствонун менеджментин жакшыртуу, санарип технологияларды киргизүү жана көзөмөлдүн күчөшү иш башкармалыктын ведомстволук уюмдарынын кирешеси 2023 жылы 2019 жылга салыштырмалуу 4,5 эсеге көбөйдү. 2019 жылы ведомстволук мекемелердин кирешеси 462,9 миллион сомду түзсө, 2023 жылдын жыйынтыгы менен 2,1 миллиард сомго жетти. 2023 жылы аларча мамлекеттик жаратылыш паркынын кирешеси 120,5 миллион сомду түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 5 эсе өстү. Бул эң оболу кызмат көрсөтүү системасын санариптештирүү аркасында мүмкүн болду. Типография мамлекеттик ишканасында да жакшы жетишкендиктер байкалууда. 2019 жылы ишкананын кирешеси 15,5 миллион сомду түзсө, 2023 жылы бул көрсөткүч 3 эсеге өсүп, 49,4 миллион сомго жетти. Мыкты көрсөткүчтөр, тынымсыз аракеттер ушуну менен эле токтоп калбайт. Президенттин иш башкармасы ведомстволук мекемелерге 2024 жылы кирешени 3,4 миллиард сомго чейин көбөйтүү боюнча дымактуу милдет койду. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 7,3 эсеге көп. Иш башкармалыкка караштуу ишканалардан түшкөн кирешелер менен музей, парктар, фонтандар, имараттар, социалдык мекемелер, спорт аянттары жаңыланууда. Мурункудай бир чирип калган система жок. Бардыгы бүгүнкү күндө өз тармактары өзү менен иштеп, жакшы мамлекетке наоборот 2-3 эсе пайдасын алып келип атат бүгүнкү күндө. Акыркы мына биздин жетишкендигибиз бул санап таштыруу да. Мына бүгүнкү күндө цифровизацияга полный өтүп, пайдасы бүгүнкү күндө мына ушул ийгиликтерге алып келатат. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы мүлктүк объектилерди сактоо, көбөйтүү чараларын көрүүдө жана муну менен эле токтоп калбайт. Азыркы учурда иш башкармасынын ишмердүүлүгү жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана президент Садыр Жапаровдун тапшырмаларын так жана убагында аткарууга багытталууда. Буга чейинки жетишкендиктер менен перспективалардын баары ишенимдүү жетекчилик жана ынтымактуу жамааттын иш аракеттеринин аркасында мүмкүн болууда. Мамлекет соңку 3 жылда ылдам өнүгүү багытын алды. Өлкө аймагында ири долбоорлор башталып, ГЭС, темир жолдор, өндүрүштүк ишканалар, курулуштар жанданды. Анын катарында президенттин иш башкармалыгы дагы маанилүү роль ойнойт. Мурда тейлөө менен гана чектелген ишкана эми өлкө үчүн зор салым кошууда.